Ички иштер министрлиги курамындагы медицина кызматкеринин талыкпаган эмгеги, турак жай шарттарын жакшыртууга жардам берди. Акылжан Орузунбетова медициналык кызматкер 40 жылдан бери өз кесиби менен иштейт. 2016 жылдан тартып ички иштер министрлигинде эркин жалдануучу кызматкери болуп эмгектенип, ИИМдин финансы чарбалык камсыздоо башкы башкармалыгынын авточарба бөлүмүндө фельдшер болуп эмгектенип келет. Акылжан Орузунбетова 8 баланы тарбиялап жаткан баатыр эне. Жакында эле Акылжан эже ипотекалык программа боюнча батир алган. Буга чейин ал көп жылдар бою батирди ижарага төлөп жашап келген. Ошентип убактысы келгенде көп балалуу үй бүлө катары жеңилдетилген ипотека боюнча батир берилди. Ички иштер министрлиги бул багытта колдоо көрсөттү. Көпчүлүгү квартирага алышпайт экен, көп балалуу үй бүлөдөн катышат экен. 2 баш болсо мейли, 3 баш болсо мейли, көп экенсиңер деп көпчүлүк квартира бизде албай, ушундай өтө кыйынчылык болду. Далай кыйынчылыгыбыз өтүп кетти баштан. Мынакей эми жакшылык болот, жаңы үй болот. Ушу ар бир кыргызстандык үйлүү болсун деген биздин президентибиздин сөзү одан мага ушундай ишеним, мотивация берди одан. Разыбыз, рахмат.